Бул жерден ошол мүлктү кайра артка алыш үчүн сотко кайрылганда ошол эгер белек кылынган болсо белектин шарттары эмес, ал негизи белек берилгенде шарты жок эле берилет да. Ошол белек берилген учурда балким басымдык кылган же алдамчылык менен бир нерсени нушайт этип туруп анан алдамчылык түрдө ошентип белек кылып алдырып алган. Анан ошол апасы мисалы ошол белек кылып берип аткан учурда андай чыныгы ою жок болчу, башка ойлору менен берген, аягына чейин ошол үй экинчи тарапка өтүп кетет деп билген эмес деген ошондой жагдайларды келтирип анан кайрылса болот. Бирок бул жерден мөөнөтү дагы бар. Ошол мөөнөтүн дагы калыбына келтириш керек. Байке айткандай чындыгында бул жерде негизи эми жагдай оорураак, бирок ошону аракет кылып көрсө болот. Бул жерде мисалы юридикалык жактан адвокаттары жок болуп атса, мамлекет тарабынан юридикалык кызмат деген бар Юстиция министрлигинин астында. Ошол жерлерге жергиликтүү мисалы Манас шаары боюнча дагы бар.